кырылган коноктор, урматтуу ата-энелер, бүгүнкү улуттук дем дүйнөлүк бийиктик аттуу сынабыбызга кош келиңиздер. Бул теманын мааниси абдан терең. Анткени ар бир улуттун күчү анын наркында, салт санаасында, тилинде жана тарбиясында. Биздин кыргыз элибиз кылымдар бою бай тарыхты, улуу мурасты сактап келген. Манас эпосу дүйнөгө таанылган руханий казынабыз. Анда эрдик, мекенчилдик, биримдик таңазаланат. Бул биздин улуттук демибиздин булагы. Улуттук дем бул ата бабадан калган нар насел, каада сал, эне тилибиз, улуттук кийимдерибиз, боз үйүбүз, комузубуз. Булар баардыгы биздин нар маселебиз. Жүрүңөр, биздин ата-энелер 2 командага бөлүнгөн. Көчмөндөр руху командасы. Кийинки командабыз Нарттуу Мурас командасы. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор жана калыстар тобу. Кыргыздар Ачыкханбай кылымды жет, кыздары боз үй тигет сайма саят, үйүнө конок келсе нан туз берип, кубанып, башын ийип салам берет. Зал ичинде отурган замандаштар аманбы? Үйгө келген ашыгып көрмөн кайтам саламды. Кара кылды как жарган калыстарга өзгөчө салам айтамын. Бейттеп бизге саламды, бекерге бузба санаңды, күчтүү болуп көрүнгөн, өнөрү менен бөлүнгөн рух, көчмөн рух айтат саламды. Жаңылмаса жолун биз да жолдойбуз. Атаандашка кастык кылсак оңбойбуз. Намыс менен бул сынакта атаандаштар кем калышпай ойнойбуз. Кыргызым каада салтын баркын билген, кыргызым баркын билген, салтын билген. Улуу калыстар тобу, урматтуу коноктор жана залда отурган жалпы көрүүчүлөр, сиздерге терең урмат сыйыбызды билдирүү менен ата бабанын намысын туу туткан, эркиндикти жүрөгүнө сактаган көчмөн руху командасы сиздерге салам жолдойт. Рухубуз бекем, максатыбыз бийик. Бүгүн биз сиздерге күчүбүздү, биримдигибизди жана талантыбызды көрсөтүүгө келдик. Колдооңуздар биз үчүн чоң дем. Рухубуз күчтүү, жүрөгүбүз оттуу. Биз кимбиз? Көчмөн руху. Кийинки саламдашы Нарттуу Мурас командасында. Ук жер жүзү, ук бүт алам, урмат сыйдын көзүн чалам. Мында турган жөрүлөргө жалындуу ысык салам. Команда болгон үчүн команданын атынан абалтадан салт санасын сактаган, акыл оюн жолдо алыс тантаган, кылымдардын курумдарды карыткан кыргызымдын тили менен мактанам. Биз Нарттуу Мурас болгон үчүн командабыздын атын Нарттуу Мурас наам берип командага, кыргыз жашайт моюн сунук санаттарга, Нарттуу Мурас алып чыга келет, каада күтүп салбулаган мурастарга. Биз Нарттуу Мурас болгон үчүн биздин Нарттуу Мурасыбыз бизге ар дайым күн тийип турган. Тоолорубуздун койнунда көчмөн эл экенибизди далилдеп турган, данга толо жана жемишке толо. Биз данга толо жана жемишке толо бай элдерден болгонбуз. Биз команданын атынан Ырдап билебеземин, ысырып тартып санайбыз, тамгаларды таанып, билим алып кубанабыз. Эже туруп барабыз, салам айтып келебиз, эжебизди угуп, жакшы бала болобуз. Күндөн күн өтүп, кыймет кили келиптир, айдан ай өтүп, ай мезгили келиптир. Ошол биздин манас жетиге жашы толуптур, муну кылган атты чоң жинди, болгон жапжаш баланы, шерекесин ким билди, бешке чыга келгенче, манас беребин басканын жок, чакырган атты чоң жинди, ким билди.
Ataqqa qonuptur, ulug' yaxshi so'rasang, Vanekiga toptur, Doğacaqsan deniptir, Oqoz pishti giyiptir, Oşol kelden alat, Burunaga tutappay, Buruşarga jol tappay, Atışarga ok tappay, Kecherinep yok tappay, Zing-zing etip kenebey, Qaraqıday mangunu, Qaqışarga oy gelip, Qalgan eken qabılan, Buçqamatini ber. жасалышын келишин көбөсүп кой деген ниетте кайрадан ушуну мына балдар билбейт азыр ушуларда биле жүрсүн ушундай элечек деген түр бар турбайбы деп мына элечектин Алгач эле бутуна акчык менен кара жипти байлап, ушул тушоо той дегендин ортосуна бул жерге коебуз баланы. эмнеге ак жана кара болуп калган Эмнеге ак кара деген бул күн менен түндүн айырмасы жана сабырдуулуктун сабырдуулуктун жана күн менен түндүн биригип турганы. Бул тушоо кесүү деген бул ошол тушоонун кесилгенде дагы ордо оюну бул жерге чийгенге болбойт, мүмкүнчүлүк жок. Ошон үчүн бир точканы алабыз, балдар, келгиле. Бир точканы алабыз. Ал жерге эмнени коебуз? Тыйынды коебуз. Монетаны коебуз. Ошол жерден баштап тизебиз. Бул чика балда, мондай чика балында тизилет. Тоголок бул. Ар бир балага 5 тыйынчыкка берилет. Коюлат. Монтип тизебиз дагы. Анан бул эмне деп аталат? Томпой. Томпойду моундай көк абалында кармайбыз. Могу жагы бармакка келиш керек. Атканга. Түшүнүңөрбү? Карма муну. Сен дагы могу жагынан кармайсың. А буну болсо биз радиус чийип алышыбыз керек болчу. Бор чийилбегендигине байланыштуу мен лентаны эле алып турдум. Бугары эки команда эки жакка турат. Тургула. Кана мен силерге лайкташтырып азыр буну тегерентип берем. Тургула эки команда. Мынакей. Анан өкүмөр мага жакын келгенде эки команда. Бул жерден бир могу көк менен чийилгенди биз чан деп белгилеп алабыз. Ушуну өлчөйбүз, өкчөйбүз деп коет. Ар кайсы жердин өзүнүн диалектиси бар. Бизде Каракулчада өкчөйбүз, көк, чик, таба, алчы деп айтабыз да. Ошондуктан бени карагыла өкүмөр. Эгер могу жагы менен туруп калса, кимдики? Ошол жак атат биринчи. Хорошо? Келгиле мына. Bir. Все, могу жагы менен турган киши атат экен. Өкүмөр гана айымай жүз кылгыла экен.
Мисалы bizim birinchi atadigan buni qayra o'rnuna qo'yamiz. Азамат, Nake, oradan alıp ocağını kırmadın mı parmağına? Nake, men kırmam. Monday kılıp turabız. Şimdi bu, monday kılıp turabız. Nanı karar. Onu aylantkanda teyip ketedi onu. Şöyle. Nake. Bunu vereceksiniz. Nanday kılıp. Хорошо. Давай. Bizi salpı oyun babam oşan için biz bu жерде биздин салтыбызда жаш келиндерге үйрөтүү апаларды. Монт баскан толуктап алганбыз. Кайра экинчи жолу. Ушинтип буну толтурабыз. Муну алып коюшуңуз болот. Андан кийинки биздин чыккан кийизибиз, что даяр болуу үчүн буну дайын болгондон кийин тигини ороп, бышыргандан кийин тегиз кылып оройбуз. Аябай тыгыз кылып оройбуз. Буну деген ороп атканда, басып атканда, моинтип тили чыкпаш керек, себеби буну тилдүү келин деп коет. Ошон үчүн тегиз оробонго аракет кылып. Кийиз басуу деген темада атайын кийиз басып деп болот. Жакшы эле уураттан буну басканда тегиз коебуз, алдыбызга жылдырабыз. Жылдырабыз. Муну алдыраак жылдырабыз. Буну 1, 2, 3 дегенде экөөбүз бир могу жака кетишибиз керек, кайра артка кетиш керек. Бул кийиз деген тизеге катуу урулган сайын жакшы пишет. Ошон үчүн бир бул жака кылсак, кайрада бир бул жака кылабыз. Ошентип басылган. Тизеге катуу чабабыз. Буну кол менен жылдырбайбыз, бул жер менен жылдырабыз. Ичке болгонубузга байланыштуу сыйгаланып жакшы болбой атат. Тоолор, биз тоолуу эл болгондуктан, тоодо жашагандыктан, көчмөн эл болгондуктан көчүп конуп жүргөнбүз. Мына боз үйлөр тигилген, боз үйлөрдү мурда баягы ак кийизден жасап, же болбосо ар кандай мындай светтеги кийизден жасап дагы тигип жүрүшкөн. Анан кийин буну эргилчек деп коюшкан илгери. Эшикти эргилчек дешкен. Эми азыр заманбап болуп, кадимкидей мындай эшиктер коюла баштады. Ал эргилчектер унутулду. Эшик баш деп коюшкан. Бул түндүк, туурдук, анан кийин кырчоо дешкен. Атайын баягы эмеден жиптен жасалган кырчоо. Анан кийин мынабул эми көчмөн калп болгондуктан мынабу апаларыбыз атка, төөгө минип көчүп кетишкен, мына жүктөрүн мынтип артынып алып, үстүлөрүнө мындай кылып, ал убакта ушундай машина жок болгон. Ошон үчүн ушундай атайын аттар менен көчүшкөн. Мынакей мына майни берип карасаңыздар, мына элечекчен апа кетип атат, аркасында бир баласын, астында бир небересин өңгөрүп алган. Анан кийин аяктар салынып, жыгач кеселерди салып кошулар. Ошондой аяктар. Бул жазы, мына жазы. Бул үзөңгүсү. Бул нербаш. Баягы көмөлдүрүп куюшкан. Куюшканы бул.
Астындагы көмөлдүрү болот. Бул көмөлдүрүк. Үзөңгү. Бул үзөңгү. Бул кошкан. Бул камчынын деле өзүнүн бир немеси болот экен. Эсим муну эме. Чындап мен ушакка келип ошо сөздү уктум. Кечээ уктум. Бул камчынында кармап келгенде көз жыгыр салты болот экен. Жазып келгендеги салты болот экен. Илингендеги колундай немени камчынын болосун колго илип киргендеги ар бир өзүнүн салты болот экен. Бул боюнчукка салт келгенде мен жатам деген сыяктуу ушундай эме бар экен. Мындай мен конок болуп калам деп. Мындай сүйрөп келгенде бир жаман кабар айтам дегенде ушундай жабан кар ушундай бир бул камчынын дагы көп немелери бар экен да. Ушуларга бир чындап да мен ошо неме кылып алыптым да. Бул жүгөн, аттын жүгөнү, бул ооздуругу, бул тизгини. Бул баягы эме чындап жан-жак жалпы бул ошо жүгөн болуп айтылат да. Бул жанагы мындай немесине катып неме деп коюшат. Энергиясы күчтүү адамдар эле токойт экен. Мында эле биз издеп эме чагылдыралы дедик. Бул жерде аябай көп түрү бар экен. Анан эң биз баалаган мунабул мээнет аябай көп кетет экен. Ол аябай тыгыз тогулуптур да. Эми биз тикпегенден илдик да көрсөтмөгө. Бул нерселер негизи мындай билген адамга бул аябай баалуу нерсе. Манасты чагылдырганга аракет кылдым. Манастын төрөлүшү оң колунда каракан уштай түштө эр манас, сол колунда сары алтын кармай түштө эр манас деп боз үйдүн ичин ачпай эле мындай эшигинен көрүнгөн вид кылдым. Манас кайсы убакта төрөлгөнү белгисиз, жазылган эмес, жазда же кышта же ошол себептен мен Ноорузду кошо чагылдырып кеттим буга. Бул жерде апабыз эме сүмөлөк кайнатып бышырып атат. Бул жердегилер ырдап, чорлоп Манастын төрөлүшүнө мен ушундай эме создавать эттим да. Манастын төрөлгөнүн майрамдык деген сыяктуу Ноорuz аралашып, ырдап, чорлоп, селкинчек тебишип, бул жерде манас айтып, бул жакта Кыргызстан көчмөн эл болгон үчүн кыргыздар малдар бар, койлору, уйлары, аттары. Анан биз тоолуу өлкөбүз, ошого тоолорду чагылдырып кеттим. Тоолордо карагай, арча дегендер бар. Мен карагайдын бир түрүн чагылдырдым. Экинчиси улуттук дем дүйнөлүк бийиктик дегенге мен экинчи поделкада бул кыргыздын улуттук оюндарын чагылдырганга аракет кылдым. Мурда ошо Манастын мурунку эмелерде эпостордо бүркүт салуу деген дагы оюн болгон. Азыр почти ойнолбой эле калды. Андан кийин бул улак тартмай, кыз куумай, анан бул жоолук таштамай оюну. Жоолук таштамай, жаа аттуу, андан кийин чүкө. Кыргыздар эзетеден бери чүкөнү ойноп келишет. Ар кандай сүөттерге бөлүшүп ойношот. Ордо жана башка эмелер, аттары бар. Анан бул жерге кичине кооздук үчүн бир-эки оюну эме оюп жасап койдум. Бул оймолор ошол кыргыз эл, көчмөн эл экенибизди, баягы тоолордун арасында жашаганыбызды. Оюнун да түрү болот да, аналарда. Оюнларды да түшүнөт. Бул поделка обычный салфеткадан жасалган поделка. Салфетканы сууга эритип, эзилдирип, андан кийин аны кайра сыгып алып, боек менен боеп, анан кайра клей аралаштырып катырып, быйыл 2026 жылкы жылы болгон үчүн мен жылкынын сүрөтүн чагылдырганга аракет кылдым. Бул силерге подарок.
бул саат менен биз эмнени айткыбыз келди? Бул саатта подарка кылуунун негизи эмес, максат эмес. Саатка жазылган ырыбыз биз команда менен өзүбүз ойлоп тапканбыз, кураштырып ырларды. Ошону жаздырып, балдар ушул атайын колдо тигилген бар жогу кол өнөрчүлүк боюнча. Ал эми булар чүкөлөр. Мына ошо. А бул каржылыкты илгери ошо эшиктерибизге ийип койчу экен. Жаман сөздө, жаман көздөтүнө, жаман сөздүн башын баягындай сапсайып аяққа буякка неме болуп кетпесин деп ушул чачпакты тагып коюшту экен. Эки чач өрүп эки чач сөзсүз мына да келиндерде мына дагы эки чач өрүп туруп анан кийин ушул такчу экен. Анан баягы нарктуу, салттуу байбичелер келатканда чачпагына дикишти экен. Аскандар чачпак шагырап ушинтип билинип турчу экен. Анан бул элешек дагы, чачпак дагы бир чети кооздук, сулуулукту дагы көргөзгөн экен. Адамдын баягы мүчөсүн дагы түз көргөзүп, дээрлик чачпак артында бир аял келатат. Барктуу беденчи болуп саналат. Муну жул катары ушу белди, ичти жулуу кармаш үчүн жана үйдөгү боз үйдөгү кылган киречиликти, оокатты баягы жеңилдетиш үчүн ошо кийилет. Орто жаштагы апалар, келиндер кийет. Эмелер менен коздолуп, кыз келиндер жана кыймылдаганда жеңилирээк болсун деп дешкен. Пайгамбар батасын берсин, байды өлөтүн берсин, кетпеген бенч берсин, түгөнгөгөн байлык берсин. Ошол чөбөрөмдүн өмүрү узун болсун, келген коноктордун дагы өмүрү узун болсун. Жалпы жаккандар арча болсун, жамынганы барча болсун. Коросуна мал толуп, казанына эт болсун. Ийгирүү, кештетигүү, из басуу, 9-9-10-10. Нарктуу Мурас командасына берген сиздердин бааңыздар. Нарктуу Мурас 9-9-9-9. Эки бөлүгүбүз биздин кыргыз улутунун поделкасын жасап келип болгон, колдо жасалган буюмдар бул. 10. Бул жака Нарктуу Мурас командасына берген сиздердин бааңыздар. 10, 6, 7. Нарктуу Мурас командасына берген бааңыздар. Нарктуу Мурас. 10.
Айдағанның беш ешкі үшкірігі таш жарады. Айдағанның беш ешкі үшкірігі таш жарады. Ашменен ұрғанды ашменен ұрды. Ішің барда таштайды. Мына жерде бул тура эле мындан 14 бир эле калгандары чыгарыңыздар алар аламда сугаттаса дагы өтүп барып жок тура эмес сиздер да аны оңдоп неме кыласыздар Илағандың көзі жаман. Орыс менен дос болсаң айбалтан. мына үстүн кысып тура эмес болуп алды чечмелейсиздер келиңиздер Илағандың көзі жаман. жок Өтігің төргө ел. толук айтабыз өзүмдү өзүм билем Өзүмдү өзү билем, өтүгүн төргө эйле. Бул болсо энеси болуш жактын баласы ыйлан. ооба эң туура калгандарын чечмелеңиздер эң туура Иттен чөп жегенде. Койуосуна чөп жегенде. Yoruldu,
uyuşturanlar ben daha çekleşmin ardayım bu nesnenin kullanış gerek yaxşı uyuşturtursun ne sorunlar kim olsun talant var örtünüyor versin Allah düşünsün ardayım güle söyle çoğun atmak Nedeni ev komanda ayvaylardan çıkar barına temin. Eme plus minus var kayışlar. Tiyatroda bir da var iken. Eme biz bardığın bağladık. Kimlerine diyor, nasyonallik imkanın, biyaktın emeğimleri kenin barın bağlap durup her biri emeni esipte attık biz dağı. Her biri kılgan emelerge koşuşmalarım ördü. Barın eme kılıp 341 diyaka 341 sergi eme verdik. Bal üçü ökümürü eme ne deydi eme? Sen şöyle uyuşturup yaşına eme kılıp tutsan aralı öz üstüne eme vesken. Öz üstüne yakşıken. Birinciden biri satın yalarken biz. İkinciden balar kadar kişiye olsa da eme gösterme olarken biz. Hem bağırı жақсы, yaman emes жақсы. Hem uşundayla tempte жүрöldü kız gelinler. Şu bağırmaları çok. Урматтуу бүгүнкү катышуучулар, жюрилер бул темада эле чоң философия жатат да. Эң дүйнөлүк бийик деген бул тамырыңды сактап бийикке умтул деген да. Биз мына азыр сиздер улуттук кайра жаралууга көрсөтүп бердиңиздер да бизгечи. Улуттук кайра жаралуу деген жанагы биздин алып кеткен аткарып койгон салсаңыбыздын баардыгы жакшы кылып чагылдык дедиңиздер. Мен ушул сиздерге биринчи катышуучуларга тилегим ачык билдирем. Мен ушул жерде ушундай калбастан муну дагы өнүктүрүшүңүздөр керек. Анан ушул уюштурган эфир азаматсың. Федералдын жумушуна чоң үмүттөр ушул балдарыбыз ушу биздин өзүбүздүн улуттун салт санасы менен кара салты менен башка улуттардагы кеңири сүйлөп кеңири алып чыксак болот экен да. Биз мына бактылуулукту биринчи азыр тарбия бергенде дагы биз бактылуулукту ар бир сабагыбызга киргизишибиз керек. Биз ушинтип аракет кылып атабыз. Биздин мектепти көрүп атасыздар. Анан ушул бактылуулукту ар бир сапка киргизип кыргыз оозунун бактылуу кыргыз болгонуна сыймыктан деп туруп балдарыбызды ошого тарбиялап кетирсек биздин улутубуз уже кыргыз экенибиз уже унутулуп баштап кетет. Баардыгыбыз көрүп атасыздар, орусча сүйлөшүп атат балдарыбыз, өзүнүн улуттук оюнун кара салтын баарын унутуп атат да. Биз ушул сабактарды өткөнүбүздө жана оюндарды ойносо болот экен, кызыктуу турбайбы деп биздин балдар ойной алат да. Атка кызыкканда ошентип таң калып атышпайбы? Көздөрү жайнап, "Могу ойносок болот экен, аябай кызык экен ушул оюн" деп. Эми ушул боюнча калтырбайсыздар. Ага жайып айылдын деңгээлинде өткөрүп бериңиздер деп сурамак элем да сиздерден. Баарыбызда эң жогорку деңгээлде азаматсыздар. Ушундай таланттуулар ушу бештерекке жыйылып калыптыр деп айтып атам да. Азаматсыздар эң сонун формалар аттарганыңыздар бар.